Салам радиосунда жаңылыктар. Айгүл Таш Согу менен Таян жолуна асфальттоо иштери башталды. Бүгүн Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жол курулушунун башталышына катышып, айыл аксакалдары менен бирге асфальттоо иштерине расмий старт берди. Жалпы узундугу 24 километр болгон жолдун быйыл 5 километр аралыгы республикалык бюджеттин эсебинен асфальтталууда. Бул жол Суу Башы, Алтын Бешик жана Карабак айыл аймактарындагы 15 айылдын тургундарын байланыштырган маанилүү транспорттук каттам болуп саналат. Кожо Кайыр каналы калыбына келди. Кадамжай районундагы Кожо Кайыр каналы толук оңдоп түзөөдөн өтүп, 5866 гектар айдоо аянтына сууга суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү жакшырды. 31 километр узундуктагы каналдын техникалык абалы начарлап, суу жоготуусу көбөйгөндүктөн Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен суу секторунун климаттын өзгөрүшүнө жана табигый кырсыктарга туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында реабилитация иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары райондук суу чарба башкармалыгына 2 даана атайын техника тапшырылды. Бул долбоор айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана сууга суунун үзгүлтүксүз жеткиришин камсыздоого чоң салым кошот. Облус башчысы аскерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. 29 майда Баткенде куралдуу күчтөрдүн түзүлгөндүгүнүн 33 жылдыгына арналган салтанат өтүп, иш-чарага облус башчысы Айбек Шаменов катышты. Ал аскер кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, коопсуздукту камсыздоодогу кызматы үчүн ыраазычылык билдирди жана өзгөчөлөнгөн жоопкерлерге сыйлыктарды тапшырды. Жаңы милиция пункттарынын курулушу башталды. Баткен районунун Рават жана Бужум айылдарында милиция пункттарынын курулушу башталды. Капсула салуу аземине Турдубай Саматов жана жергиликтүү тургундар катышты. Жаңы имараттар заманбап шарттарда курулуп, милиция кызматкерлеринин иштөөсүнө жана жашоосуна ыңгайлуу шарт түзөт. Бул коомдук коопсуздукту камсыздоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат.